кешинде саат 8-де биз өзүбүздүн штабыбызды өткөзүп, ар бирөөлөрүнө сектор боюнча мекемелерге биз үйлөрдү карта боюнча бөлүштүрүп бердик. Көчө жооптуу адамдарды дайындадык. Азыркы күндө мындай башаламан жок. Ар бир мекеме өзүнүн участоктуна жооп берип, ошол адамдарды коюп, керектүү жумуштарын жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө бизде жергиликтүү бийликтин күчтөрү менен 1,5 миң адам тартылды. МЧСтин күчүнөн 200 адам тартылды. Миноборондун күчүнөн 160 адам тартылды. ГСИН жакшы жардам берип атат, 50 адам алып келди. МВД жакшы жардам берип атат, аларда 100 адам алып келди. Рахмат балдар, ушу күтүүсүздөн келген кырсык экен. Силер бар экенсиңер, ушинтип бар жогуну жыйыштырып, күрөп ак чыгып берип атышат. Рахмат. Ишиңерге ийгилик балдар. Биз силерден ыраазыбыз. Кечетен ушу сел келгенден баштап тынымсыз бардыгы ар тараптан жардам берип атышат. Мен бардык деле башкарып балдарына рахмат. Положениеңер оор экен деп келип кече балдар бардык жардам берип атат. Балдарга өзүмдөн алар баары чогулуп 17 машина болду. Алардын заправкаларын камсыздап, төлөө акчаларын сүйлөшүп, алар ошо толук өздөрү киришип, биз сургондо 10 тонна суудан соруп алып кетип атышат да. Будан тышкары өзүбүздүн адамдардын күчү, техникалардан 44 единица техника тартылды. Онун ичинде номерки техникалар тартылды. Калгандары жергиликтүү бийлик жана Кыргыз-Нефтегаздан аябай жакшы жардам берип атат. Бүгүнкү күндө толугу менен жумуштар контролдо. Мен ойлойм, ушу бир ашып калса бир 3 күндүн ичинде уже